Урматтуу энергетиктер, сиздерди бүгүнкү кесиптик байрамыңыздар менен чын дилимден коттоктойм. Энергетика дээрлик бардык өлкөлөрдүн экономикасынын флагманы. Жарандардын жашоо тиричилиги жана ири өнөр жай объектилери үчүн зарыл шарт болуп эсептелет. Ошондуктан энергетика туруктуу өнүгүүгө түздөн-түз таасир эткен өзгөчө тармак. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын энергетика комплексине өлкөнүн жашоо тиричилигинин камсыз кылган 7 ири ГЭС, 2 ири ЖЭП, токтогул суу сактагычы, жүздөгөн подстанциялар жана миңдеген километр электр өткөрүүчү чубалгылар, жылуулук линиялары, чакан ГЭСтер жана башка энергетика объектилери кирет. Дал ушундай маанилүү тармактын күнү-түнү үзгүлтүксүз иштөөсүн энергетика жаатындагы миңдеген адистер камсыз кылып келишет. Өз кесибин мыкты билген, жоопкерчиликтүү, ырааттуу иш алып барган энергетиктер калкыбызга жарык жана жылуулук тартуулоо боюнча маанилүү миссиясын дыкат аткарууда. Энергетика тармагынын ардагерлерине дагы ыраазычылык билдире кетейин. Себеби жогоруда саналган объектилердин баары өз мезгилинде бул тармакка өмүрүн арнап, берилип иштеген ардагерлердин бизге калтырган мурасы болуп саналат. Өлкөбүздүн энергетика тармагындагы билимдүү жана тажрыйбалуу адистердин аракети менен бир нече олуттуу долбоорлор ишке ашырылды. Бирок ошол эле учурда алдыда ыкчам чечимдерди жана жаңыча ыкмаларды талап кылган заманбап чакырыктар турат. Алардын негизгилери тиешелүү жабдууларды андан ары модернизациялоо, энергия жеткирүүнү натыйжалуулугун, энергетикалык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн, энергетикада долбоорлордун инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу, энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү жана башка күн тартибинде турган мындай милдеттерди квалификациялоо кесипкөй ак ниет адистерибиз менен биргеликте иш жүзүнө ийгиликтүү ашырабыз деп ишенем. Энергетика жаатында мерчемделип жасала турган иштерибиз абдан көп. Камбарата 1, жогорку нарын ГЭС каскады, ЖЭП 2 боюнча инвесторлорду тартуу, чакан ГЭСтерди куруу жана башка иштер улантылат. Мындан сырткары бул тармакка насыя алуу маселесин кескин кыскартып, түз инвестиция тартууну колго алуу менен мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүп, өз каражатыбыздын эсебинен долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек. Ал эми коррупция жоосундарын ооздуктоодо, бизнес процесстерди санариптештирүү жана адам факторун азайтуу сыяктуу багыттар негизгилерден болмокчу. Бул максатта акылдуу эсептегичтерди массалык түрдө орнотуп, тендерлерди өткөрүүдө, эсеп-кысап жүргүзүүдө жана кадрларды тандоодо ачык айкындуулукту камсыз кылуу менен жетише алабыз деп ойлойм. Майрам күнү мындай чоң максаттарга токтолуп жатканым себеби эл күткөн, жалпы коомчулук күткөн бул тармактын өсүп өнүгүшүн шарттай турган жагдайларга кесипкөй энергетиктерибиздин дарамети, билими, эрки жетет деп баса белгилеп айткым келип турат. Сиздерди кесиптик байрамыңыздар менен дагы бир жолу коттоктойм. Элибизге ар дайым жарык жана жылуулук тартуулаган ак кызматыңар ийгиликтүү улана берсин. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакубат турмуш каалайм. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов Казакстан Республикасына иш сапарынын алкагында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин кабыл алуусунда болду. Жолугушууга ошондой эле Түркиянын мурдагы президенти Абдуллах Гүл, Монголиянын мурдагы президенти Намбарын Энхбаяр да катышты. Казакстандын мамлекет башчысы конокторду 20-21 декабрда Астана шаарында өткөн 1-чи Борбор Азия медиа форумуна катышып бергени үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Мындан тышкары жолугушууда Казакстандын президенти менен Кыргызстандын мамлекеттик катчысы кыргыз-казак достугу, эки элдин маданияты, өз ара бир туугандык алакасы боюнча пикир алмашышты. Эскерте кетсек, өткөн жумада Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетовду 2-чи даражадагы достук ордени менен сыйлоо жөнүндө буйрукка кол койгон.
21 декабрда Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын кызматкерлери Дүйнөлүк банктын сатып алуунун жол жоболору аттуу тренингке катышты. Кыргызстан Дүйнөлүк банкка 1992 жылы киргенден бери банк жалпы суммасы 2,7 миллиард долларды түзгөн 148 долбоорду каржылаган. Иш-чараны ачып жатып Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов мамлекеттик аудиттин жогорку органы менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы кызматташуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Тренингдин жүрүшүндө Дүйнөлүк банк тобу жана анын Кыргызстандагы программасы бул программанын алкагында каржынын башкаруунун тартиби жөнүндө маалымат угулду. Баяндамачылар 2022 жылга Дүйнөлүк банктын сатып алуу концепциясына сереп салып, ошондой эле товарларды, жумуштарды, консультациялык жана консультациялык эмес кызматтарды тандоо ыкмалары жөнүндө айтып беришти. Мындан тышкары Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү сатып алуулардын стандарттык документтери жана товарларга жана жумуштарга сунуштарды баалоо жөнүндө кеңири маалымат беришти. Кыргызстан ички рынокто бааны турукташтыруу үчүн мунай жана мунай продуктуларын экспорттоого тыюу салды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандан мунайды жана мунай продуктуларын Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизди. Токтомго ылайык ички рынок толтурулганга же Евразия экономикалык бирлигинин мунай жана мунай продуктуларынын жалпы рыноктары түзүлгөнгө чейин Кыргызстандан Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан чегинен тышкары мунайды автомобиль жана темир жол транспорттары менен ташып чыгууга убактылуу тыюу салынат. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматы жана УКМКнын чек ара кызматына токтомдо көрсөтүлгөн товарларды мыйзамсыз ташып чыгууга бөгөт коюуга багытталган зарыл чараларды көрүү тапшырмасы берилди. 2023 жылы Өзбекстан Кыргызстанга Түркмөнстандын электр энергиясынын транзитин жандандырат. Бул тууралуу Өзбекстандын энергетика министрлигинин сайтында маалымдайт. Белгилегендей, бул тууралуу чечим Кыргызстандын энергетика министрлиги менен макулдашылган. Мындан мурда Кыргыз Республикасынын улуттук энергия холдинг башкармалыгынын төрагасы Таалайбек Байгазиев Кыргызстан Түркмөнстандан импорттогон электр энергиясы транзиттик өлкө Өзбекстанда убактылуу кармалып жаткандыгын билдирген. Ал байкалып жаткан энергетикалык каатчылыкка байланыштуу Өзбекстан Түркмөнстандан келе жаткан электр энергияны убактылуу алып, жакында кайтарып берерин түшүндүргөн. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине кошуна өлкөгө атамекендик көмүрдү жүк ташуучу унаалар менен экспорттоого уруксат берүүнү сунуштады. Эскерте кетсек, учурдагы энергетикалык каатчылыкка байланыштуу Өзбекстандын бийлиги энергиянын альтернативдүү булагын активдүү издөөдө. Кыргызстандык Ажар Аламанова бүткүл Россиялык жылдын студенти 2022 конкурсунда жылдын четелдик студенти наамында жеңүүчү болду. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлады. Сыйлык тапшыруу салтанаты Москва шаарында 17 декабрда өттү. Аламанова Сибирь федералдык университетинде билим алып жатат. 3 тилде окуп, илимий жана коомдук иш менен алектенет. Ажар институттук, университеттик жана аймактык сынактардын тандоо этаптарынан өткөн. Конкурс өзү жөнүндө айтып берүү, иштиктүү сабаттарын тааныштыруу, Россия элдеринин маданиятын билүү, өз өлкөсүнүн маданиятын көрсөтүү бөлүмдөрүнөн турган. Россиянын жылдын студенти деп аталган бул улуттук сыйлыгы окууда, илимде, спортто, чыгармачылыкта, коомдук турмушта ийгилик жараткан жаштарга ыйгарылат. Баткен облусунун мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Алсак облуска 33 тез жардам унасы бөлүндү. Жалпы республика боюнча келген 97 унанын 33-ү Баткенге берилет. Буга чейин айтып кеттиңиз, Баткен тууралуу жакшы жумуштар аткарылып атат деп, жабдуулардан тартып, тез жардам автоунааларынча маалымат бердиңиз. Дагы кошумча берем деп атасыз. Бир маселе менен кайрылган элек, жакшы керектүү деңгээлде чечип бердиңиз. Аны элдин аманат нерсеси менен рахматын жеткиришим керек сизге. Ишиңизде ийгилик болсун. Ушул жерде чоң рахмат. Мен ушул жерде да бир айтып коеюнчу, Баткен областы боюнча жалпы 33 тез жардам автоунаасы бөлүндү. Мына жаңы жылга чейин же болсо январда келет. Ошол бүт жалпы республика боюнча келген 97 автоунанын 33-үн Баткенге бөлдүк. Эң жакшы. Рахмат. Бишкек шаарындагы номер 2 төрөт үйүндө 37 жаштагы Нурзида Садырбаева 3 эркек балдарды жарыкка алып келди. Бул тууралуу төрөт үйүнүн башкы дарыгери Майрам Керималиева билдирди. Маалыматка ылайык, ымыркайлар 35 жумалыгында Кесерова жолу менен эртең мененки саат 10-до жарык дүйнөгө келген. Алардын 3-өө тең эркек балдар. Алар 2360 грамм, экинчиси 1900 грамм, үчүнчүсү 2490 грамм салмакта төрөлдү. Башка дарыгер эрте төрөлгөн ымыркайларды багуу клиникалык протоколго ылайык жүргүзүлүп жаткандыгын кошумчалады.
2022 жылы 11 ай ичинде Кытайдан Кыргызстанга 1000ден ашуун электр автоунаасы алынып келинген. Мындай статистика Кытай Эл Республикасынын башкы бажы башкармалыгынын маалымат базасында камтылган. Импортту акчалай эсептегенде 24 миллион долларды же орто эсеп менен бир унаа 23 600 долларды түздү.